Assalamu alaikum mekendештерим, assalamu alaikum bir tuğanlarım, assalamu alaikum apa. Özümdün bir tuğan sindilerim, minilerim, ejelerim, ağalarım, barыңыздарга кайрылам. Şu video кайрылуу менен кайрылып жатам силерге. Мурунку шайлоолордо добушуңарды сатып, паспортуңарды берип, сатып, акчасын алып келгенсиңер. Мына бул шайлоодо паспортуңарды бербей, акчаңызын албай, таза шайлоо, акыйкат менен адилеттүү шайлоо өткөргөнгө, адилеттүү барып шайлаганга аракет кылыңыздарчы. Өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздардын ырыс кызын кемитип атасыңар. Уул кыздарыңыздарды тентитип атасыңар. 5 жыл мурун шайлагансыңар. Эмне өзгөрүү болду мамлекетибизде? Эмнени өзгөрттү? Эмнеге жетиштик биз? Биз жетишкен жокпуз. На тентип жүрөт жаштар. Күндөн күнгө мигранттардын саны көбөйүп атат. Кыргызстаныбыз артка кетип атат. Келиңиздер. Акча албай, паспортуңарды бербей, силер ал акча менен эч нерсеге жетишпейсиңер. Байып да кетпейсиңер. Тешик жериңер бүтөлүп да калбайт. Ачка болсоңор курсаңар ошону менен тоюп да калбайт. Баягы эле мигрант талада жүргөн уул кыздарыңар силерди багат. Уул кыздарыңарга күнүңөр түшөт. Уул кыздарыбыз акча салса экен деп үмүт кылып каласыңар. Келгиле үмүт кылгылачы. Кыргызстаныбыз жакшы өнүксүн. Кыргызстаныбыз оңолсун, экономикабыз оңолсун, завод, фабрикалар курулсун. Биздин уул кыздарыбыз тентибей чет жерде. Ушу Кыргызстаныбызда иштесин деп үмүт кылгылачы. Суранам силерден. Биз мына ушундай заманда жашап атабыз. Бизден кийинки жаш муундар, биздин уул кыздарыбыз кандай заманда, кайсы жашоодо жашайт? Ойлонуңуздарчы. Ойлонуңуздар. Айлыңардагы жолуңарда асфальт кылып берип койсо, суу чыгарып берип койсо, силер алданбагыла. Айылдагы асфальтыңар менен чыгарып берген суу менен Кыргызстаныбыз, мекенибиз оңолуп кетпейт, өнүгүп кетпейт, өзүп кетпейт. Силерден өтүнүп суранып кетем. Мени тааныган боордошторума, мекендештериме, өзүмдүн урук тууганыма, дос жоролорума айтып кетет элем. Сатпаңыздар. Урук туугандарыңыздарга, ата-энеңиздерге айтыңыздар, сатышпасын добушун. Ошол келген депутаттардан талап кылышсын. Бизге жолду оңдобой, сууну чыгарбай, бизге завод, фабрикаларды куруп, бизде чет жерде тентип жүргөн уул кыздарыбызга жумуш таап бериңиздер деп сурангылачы, өтүнгүлөчү. Азыр силерге барып атат. Бизди шайлап кой деп. 5000ден акча беребиз деп барып атат. 5000ден акчаны алыппы, 2000ден алыппы, 1000ден алыппы, шайлайсыздар. Азыр сиздердин голосуңарга зар болуп ушундай жалынтат. Эртеңки күнү сиздер ошолорго жалынып кул болуп өтөсүздөр. Силердин эч кандай пенсияңар көбөйбөйт, пособияңар көбөйбөйт, айлыгыңар көбөйбөйт. Ошол эле жашоо алдыга жылбайт, артка кетет. Ошон үчүн келиңиздер, таза шайлоо өткөрүп, таза адамды тандайлы. Менин тандоом бүтүн Кыргызстан Адахан Мадымаров. Келиңиздер.
эгерде уул кыздарыңыздарды тентиткеңиз келбесе, жаркын жашоодо жашаганын көргүңүздөр келсе, небереңиздердин, жаш муундардын, анда бүтүн Кыргызстанды тандаңыздар, Адахан Мадымаровду тандаңыздар.